Кутман күнүңүздөр менен менин YouTube досторум. Менин атым Акжурат. Бүгүн мен сиздер менен көз ачыктар кимдер, бакшылар кимдер, аларга барса болобу? Мына ошолор тууралуу бөлүшүп кетмекчимин. Бул менин өзүмдүн билген, практика жүзүндө билген, көргөн нерселерим. Ошондуктан бул нерселерди мен сиздерге сөзсүз түрдө бөлүшүшүм керек. Антпесем болбойт. Азыркы мына көз ачык, бакшы дегендер бул илгери сыйкырчы деп аталчу да. Сыйкырчы деп аталчу. Ал пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын кезинде болгон. Пайгамбарыбызга дагы дуа жасаган. Бирок ошол кезде Аллахтын жардамы менен Нас, Фалак сүрөлөрү түшкөн. Ошондуктан ким сыйкырланган болсо, Нас, Фалак сүрөлөрүн күндө окусун, күндө окуп өзүнө дем салсын. Мына ошол жерде өтө көп шифа бар. Бул Куран Аллахтын сөзү. Бул Аллахтын сөзүндө сөзсүз шифа болот. Эми бул көз ачыктар дегеле кимдер? Эң жаман, өтө начары, эң начарынан айтайын, бул бакшы. Бакшы деген бул өзү деле эч нерсе билбейт чындыгында. Болгону психологически адамдарды өзүнө буруп алган. Ал бакшы негизи Кудайдан коркпогон адам. Кудай деши мүмкүн, бирок ал адам, Кудай деген адам бакшылык кылбайт да. Бакшы бул значит Кудай дебеген адам. Бар мусулмандардын арасында бакшылар, алар Худа, Кудай деген менен алардын жасаган иши бул кафырдыкынан бетер болот. Ал кандай десек, ал бакшылар Кудай деп алып, Аллах көрүп турат деп алып, ал деген ошол барган адамдарды жамандыкка окуп берет. Мисалы, бирөө айтат, менин ресторанымын жанында бир ресторан бар, ошону окуп бер дейт. Анан баягы бир нерселерди берет, ошону окуп берет, барып ошол ресторанга чачып келет, ошол ресторан жабылсын, ошол кафе жабылсын деп. Көрдүңүздөрбү? Күйөөм мени карабай атат дейт. Негизи күйөөсүнө өзү жакшы мамиле кылбаган адам, анан күйөөсү карабаса, анан күйөөсүн окутат. Же болбосо наоборот, аялына жакшы мамиле кылбаган, анан эмне кылат? Ошол окутат. Кыскасы, мындай нерселердин түрү көп. Бирөөнү өлүмгө окутат, бирөөнүн багын жабылсын, жолу жабылсын, күйөөсү ажырашып кетсин дейт. Кыскасы, бакшылар мына дал ушул нерселердин баарын жасап берет. Алар барган адамды жөн эле мындай коркутуп коет. Менин жасаганым сөзсүз тиет. Паланчаны мындай кылып окуттум эле, мындай болуп кетти дегенде эле уже психологически атака кетип атат наркадамга. Окутса болот турбайбы? Значит, тиет турбайбы? Окутайын дейт да. Ал себеби окутайын деген ниетте барат. Себеби аны да шайтан жетелеп барат. Окут, не отурасың, душманыңды окут депчи. Кайненең окут, сени жаман деди, сени ажыраштыргысы келип атат. Келиниң окут, балаң башын айландырып алды, сага баш ийбей атат деген сыяктуу ушундай шайтандын не деп коет, мындай ураны менен келет ал адам. Бул шайтан адамдын денесинде кан нары бери айланып турат. Ошол айланып тургандай эле шайтан да ошол адамды минут, секунд сайын мынтип турат да. Бирок биз ошого баш ийбеш үчүн дин менен жашашыбыз керек. Эми караңыз, бакшы ким экен? Бакшы бул ошондой жаман нерселерди жасаган адам. Андан коркуш керекпи? Коркпош керек. Бир Кудайдан коркуш керек, бакшыга ишенбеш керек, жана өзүн дем салып, дуаларды айтып, өзүн карап жүрүш керек. Ошондо алардын дуасы дагы өтпөйт. Негизгиси бул ишеним. Ишенбесеңиз болду, алардын дуасы сизге өтпөйт. Мисалы, бизде Кудайга деген ишеним болуш керек, туурабы? Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллахты айтып, биз Кудайга ишенип, баш ийип, Аллахтын бар экенине ишенишибиз керек. Ал кандай десек, мисалы, Кытайлар же болбосо Кыргызстанда деле мына Арстан Алайга окшогондор Кудайга шерик кошуп, мен Кудаймын деп чыгып атпайбы? Бул деген уже Аллага ишенбестик. Алланын бар экенин жокко чыгаруу. Ал эми Аллага эмне кылышыбыз керек? Биз көрбөй туруп ишенип атабыз. Көрбөй туруп ишенип атабыз. Себеби Аллах бар, баарын жараткан Аллах. Ошол ишеним, мынакей, ишеним ниет менен Аллах биздин ниетибизди кабыл кылып, бизди өзүнүн туура жолуна салып коет.
Аллах Таала бизге өзү жардамчы болот, акыретте дагы өзү жардамчы болот. Бул ишеним. Эми сиз ошол кара бакшыга ишенсеңиз эмне болот? Ишенсеңиз бүттү, анын кайырмагына илинесиз. Ал уже сизди, акчаңыз бар адам болсоңуз, анда сизди сөзсүз түрдө башыңызды айландырат. Чалат өзү. Кел мага. Мындай кыл, андай кыл, акча алып келесиз. Айла жок, коркосуз. Барбайын десеңиз, бул мени кайра бир нерсе кылып койбойбу деп айлаңыз жок барасыз. Көрдүңүзбү? Эми караңыз, сиз ошого ишенбей койсоңуз, мен Кудайдан корком, мен мындан коркпойм, бул мага окшогон эле адам, керек болсо менин деңгээлимдеги адам эмес, бул деген вообще төмөн адам, деңгээли төмөн адам. Ошон үчүн ушул жерде отурат, ушу бизге окшогондордун акчасын алып деп, мындай ишенимде ошондой кыла турган болсоңуз, алардын жамандыгы сизге өтпөйт. Негизи алардын колунан эч нерсе келбейт. Эми көз ачыктар кимдер? Көз ачыктар булар деле ошолор сыяктуу, бирок булар аларга окшоп мындай жаман нерселерди жасабайт. Мисалы, бакшылар куклаларга, бир адамды куклага окутуп, мүрзөгө көмдүрүп бирдемелер жасатса, бул көз ачыктар андай кылдырбайт да. Көз ачыктар бирок жасайт, эми дем салып, сүрөтүн окуп, ошондой кылат да. Бирок бул жакшы дегенлик эмес. Бул дагы өтө жаман. Сүрөтүн окуп берет, мисалы кийимин окуп берет. Бул дагы өтө жаман. Көз ачыктар, бирок бакшылар экөөнүн дагы айырмасы бар да, көпчүлүк аны дагы ажырата албайт. Бакшыларга мындайча айтканда баары бир дегендей. Көз ачыктар аларга караганда сал бир берейирээк дегендей да. Эми карап туруңуздар. Бул көз ачыктарга дагы барган болбойт. Бул экөөнө тең барган ширк, ушул барган боюнча өлүп кетсе ошол адам акыретте тозокко барат, түп-түз тозокко барат. Тобо кылбай өтүп кете турган болсо. Ал эми мына азыркы учурда Туркистанга Аккуу, Шумкар деп бул нерсени бардыгыбыз башыбыздан өткөрдүк. Туркистан мына Сулайман тоого чыгып аткандарын да көрдүк, чыктык. Манас атага барып, же болбосо Бишкекте Байтик Батырдын башына барып, Казакстанда дагы ошондой бир оялардын башына барып, мазарларга барып, адамдарды алып барып, мына ошолордун бардыгын көрдүк. Эми бул эмне экен дей турган болсок, ошол кезде мисалы бирөөлөр айтат эле да, молдолор, бул ширк, Кудайга ширк кошуп атасыңар десе. Жок дейт элек, жок. Биз барып эле жөн эле ал жерден сыйынып атабыз, Кудайдан сурап атабыз. Бул жерден биз намаз окуп атабыз, 5 убак намаз. Эмнеси жаман, биз курмандык чалып атабыз деп, биз ошол жакты көрүп, барып, кыдырып келгендер ошентип айтат элек да. Биз молдолордун сөзүн, мындайча айтканда, чынык алымдардын сөзүн биз четке кагат элек. Мынакей көрсө, бул нерсе чындап эле чындык экен, бул дагы өтө чоң күнөө экен. Кандай десек, эми ойлонуп көрүңүз. Сиз өзүңүз адамсыз. Анан бир адамдын кантип сиз тагдырын биле аласыз? Өткөнүн, кеткенин, алдыда боло турганын сиз кантип биле аласыз? Эгерде сиз ошондой билгич болсоңуз, анда өзүңүздүн жашооңузду өзүңүз оңдоп албайсызбы? Укмуш кылып үйлөрдү салып, укмуш кылып жок, андай кыла албайсыз. Ал укмуш кылып үйдү салдыңыз дейли, мейли, жашооңузду оңдоп алдыңыз дейли. Бирок деген Кудай кафырга дагы бере берет. Мисалы, сиз ошентип тим эле укмуш кылып, көз ачыктык кылып, үй салып, машина алып, бизнестерди куруп дегендей болуп кеттиңиз дейли. Бирок деген бул Кудайдын бергени сизге, ооба. Бирок сиздин жакшы адам болгонуңуз үчүн, ошентип көз ачыктык кылгандыгыңыз үчүн берип аткан жок Кудай. Кудай ар бир жаныбардын, же болбосо адамзаттын рызкысын берүүчү Аллах. Азыркы мезгилде, мисалы, Кудай дебейт, кафыр бир Кытайды алып коелу. Же болбосо Индиядагы баягындай Буддага сыйынган бирөөнү алып коелу. Ошо сөлөкөттү жасап алып, ошого Кудай, Кудай деп атат. Уй сийсе барып сийдигине чыланып атат, Кудай берди деп. Ошону эле алайлы. Кычырап, кийинген, үйү бар, машинасы бар, анда эмне? Ошо уйдун мачасына, ошол адам уйдун мачасына булангандыгы үчүн, ошон үчүн Кудай берип атабы ал адамга, Жок. Мына Кытайдан да бир кафырды алайлы. Чычкан жеп атат, келер жеп атат, Кудайды тааныбайт.
миллионер мисалы. Ошону эмне, ошол чычкан жегенин жакшы көрүп, Кудай, молодец, сен мага жактың деп берип атабы рызкыны? Жок. Кудай рызкыны мусулманбы, кафырбы, бардыгынын рызкысын бере берет. Ар бир жаныбар менен адамзаттын рызкысын Аллах Таала өзү, мисалы куштардын рызкысын өзү берет Аллах Таала. Кааласа тосуп коет Аллах Таала, кааласа бай кылып коет, кааласа кедей кылып коет. Рызкыны берүүчү бул Аллах Таала. Аллах Таала берем десе, илгеркилер айткандай, чөп жардан илешип деле келип калат. Ошон үчүн эмне кылыш керек экен? Бирөө ошондой көз ачыктык кылып байып кетсе, ал жакшы иш кылып аткандыгынан эмес. Аллахтын эмне экен? Пенделерине берген рызкысы. Эми ошол рызкысы аркылуу акыретте жооп берет. Кандай жол менен келди? Адал жол мененби, арам жол мененби? Мисалы биз пол жууган бирөөлөрдү, кафелерде туалет жуугандарды көрүп, туалет жууп жүрөт баланча, пол жууп жүрөт күнчө. Баланча көчө шыпырып жүрөт, баланчанын апасы көчө шыпырып жүрөт. Баланчанын баласы Россияда көчө шыпырып жүрөт, двордо иштеп жүрөт дейбиз. Намыстанбайлык окула. Аларга караганда булар 100% адал иш кылып атпайбы? Көз ачыктарга караганда. Бунун эч бир уяты жок. Эми караңыздар. Ошол Түркистанга баруу, Манас, Сулайман тоого чыгуу, ушулардын бардыгы бул болбойт. Жөн эле мисалы Сулайман тоого чыгып, Кудай ушундай бир керемет тоон жараттыр да деп, анан ошол жерде жаткандарга Куран багыштап коюп, түшүп кете бериш керек. Же болбосо Манас Батырдын башына барганда деле, Манас Батыр ушундай болгон, ал кыргыздын баатыры болгон деп сыймыктанып эле Куран багыштап эле коюш керек. Барып алгандан кийин ал жерде Манастын арбагы колдо, баланын түкүн деген бул такыр туура эмес. Ал дагы бизге окшогон пенде. Бизге окшогон пенде. Биз бир гана Кудайдан колдоо сурайбыз, Кудайдан жардам сурайбыз. Кудай бизди колдойт, Кудай бизге жардам берет, Кудай биздин рызкыбызды берет, кааласа алып коет. Эми караңыз, ушундай элди топон суу каптап атат, Кытайды каптап атат. Эгерде кыйын болсо, ошол нерседен токтотуп калышпайбы? Токтото алган жок. Бул да Кудайдын өзүнүн каалоосу менен. Кудай кааласа токтотуп коет. Казакстанда 2002 жылы бир сел жүргөн. Сел жүргөндө келип туруп бир адамдын үйүн, мечитти сел келип туруп, мындай кылып туруп, анан кайрадан сел алып кеткен башка жагын каптап. Көрдүңүздөрбү? Ошол такып адамдын үйүн анан мечитте калтырып койгон. Кудайдын бул да кудурети. Алла кааласа ошентип өзүнүн адамдарын, өзүнө керектүү жакшы инсандарды сак калтырып мындай кылып коет. Анын үйүн, анын рызкысын, анын мал жанын, анын мал мүлкүн коргоп коет. Ошон үчүн бир гана Аллахтан жардам сураш керек, бир гана Аллахка таяныш керек, Аллага сыйыныш керек. Сыйынганда кантип сыйынасыз? Аллахтан жардам сурап, 5 убак намаз окуп, Аллахка ибадат кыласыз. Мына ошол сыйынуу. Кандай муктаждыгыңыз бар? Алладан сурайсыз. Мына экстрасенстер, дагы эмнелери, олорду айтпай эле коеюн, булардын бардыгы дей койчу, бардыгы керек болсо анча-мынча молдолор дагы кылган иши туура эмес. Молдо деген кандай болуш керек? Молдо бул Аллага ширк кошпош керек. Кээ бирки молдолор бар, эмне кылат? Мен сага мынаны мынтип окуп берем, тумар жасап берем, теге кылам, бу кылам деп. Жок, ага барбаңыз. Анан кээ бирки аялдар бар. Барсаңыз, мен сага Куран менен дем салам, башка эчтеке кылбайм дейт. Отурсаңыз эле көтөрөм, батыран, дондара, боңгара, бидара, бадара деп сүйлөп кетет да, дал ушундай. Анан мынтет мисалы, Ясин дейт дагынан кийин. Вал Куранил Хаким дегендин ордуна мынтет Ясин дейт да, бондаран ким бар она бандара де бандара, гондара битиндара бадабара туф дейт. Караңыз. Не айтып атат, кайсы тилде айтып атат дейсиң да. Фатиханы да Алхамдулиллахи деп баштайт да, уже калганын тумбарга дымбара. Түшүнбөйсүң ал сөзүнө. Куранды билген адамдар дароо түшүнөт, Куран эмес, башка нерсени окуп атканын. Куранды билбегендер, мага дем салып атат деп отура берет. Барбагыла аларга. Андан кийин мындай кагаздарга
ушундай кылып чиет да. Мен просто алыс кылып бердим, алар жакын кылып чийип жасайт. Анан ошону бүктөп туруп, мына сага тумар дейт. Ушул тумарды тагынып жүр дейт. Илгерки жасалган тумарларды ачсаң, ичинен ушундай жазуулар чыгат да. Бул эч нерсе эмес. Булар ошол өздөрүнүн адамдын ушинтип башын айландырып жасаган өздөрүнүн сөздөрү болуп эсептелет да. Бул негизи өтпөйт. Буну эмне кылыш керек? Өрттөп жибериш керек. Кагазда эгер ушундай тумар бар болсо, өрттөп эле жиберген жакшы. Эч коркпой эле өрттөп салыш керек. Болду. Кээ бирлери бар да, мен дейт, күйөөм экөөбүз ажырашып кеттик. Күйөөм башка аял алып алды. Мен эми ошону үй бүлөмө кайтарышым керек. Менин балдарым бар. Деп ошол эгерде көз ачыкка окута турган болсом, бул күйөөм эгерде мага кайтып келип кала турган болсо, анда бул сооп болот дейт. Же болбосо көз ачык айтат, жок, мен окуп берем күйөөңдү, мынаны ичир күйөөңө, мынаны жедир. Сооп болот, сен балдарың бар турбайбы деп башыңызды айландырат. Биринчи сиз күнөөнү өзүңүздөн издешиңиз керек. Күйөө эмне үчүн башка аялга кетти? Сиз анын оюндагыдай боло албадыңызбы? Тамак жасап бере албадыңызбы? Таза кийине албадыңызбы? Же болбосо кечке мээсин жедиңизби? Же жөн эле жакшынакай аял болуп эле тамагын жасап, кирин жууп, келиңиз деп иштен келсе, жакшы барыңыз деп ишке кетсе, ошентип мындай мээсин жебесеңиз эле жөн эле катын алып алуу. Анда Кудайга коюп коюң, эгер ошондой болсо. Кудай баарын көрүп турат. Ал нафсиси менен эркектер бар, өзүнүн нафсисин тыя албай жаш кыздарга кетет. Бул такыр туура эмес. Эми ал өзүнүн күнөөсүн өзү акыретте жооп берет. Бирок биз ошол кетти деп аны сөзсүз окутпашыбыз керек. Окутпашыбыз керек. Кээ бирлери бар, көз ачыктарга барат. Көз ачыктар эмне дейт? Сенин абысының окутуп коюптур дейт. Дегенде уже абысыңызга деген көз карашыңыз жүзгө өзгөрөт. Келес карап, абысыңызды мынтип карайсыз, абысыңыз ошол кезде бир нерсени ойлонуп аткандыр, бир настроениясы жок болсо, дейсиз. Сиз ушул кылган турбайбы? Кара, мынтип кабак кашын салып турат. Точно эле ушул дейсиз. Же болбосо, кайненең жасап коюптур, келиниң жасап коюптур десе, мен өткөндө келин урушуп койдум эле, ошо жасаган турбайбы? Кайнене мен мынтип эле карайт, жаман көзү менен кылган ишим жактырбайт, ошого окутуп аткан турбайбы? Дейсиз дагы ошол күндөн баштап ошолор жаман көрүп баштайсыз. Ал жакшы ой менен сизге бир кийим алып келип берсе да, окутуп келди да, кийбейм. Бир тамак берсе дагы, шоколад берсе да, окутуп берди да, окутуп келди да, деп туруп аласта жебей коесуз. Бул такыр туура эмес. Ошентип кайдагы нерселерди айтып, көз ачыктар сиздерди бири-бириңиздерге душман кылып атат. Бирок чында урушуп калгандар бар. Урушуп, анан чындап эле бирин-бири окуткандар бар. Бирок аларды эмне кылыш керек? Алар Кудайга коюп коюш керек. Көрүп эле атабыз биз андайларды. Азабын тартат, сөзсүз азабын тартат. Өзү нервден ооруп, жүрөктөн ооруп, өзү сөзсүз азабын тартат. Бул дүйнөдө азабын тартпаса, акыретте тартат. Акыретте буларды акыңызды алып берет. Мисалы, мен акыретке барганда, телевизор көргөндө, өзүм жашоом көргөндө, мени бирөө окуткан болсо, артыман гыйбат кылган болсо, мен аны билбейм да. Мисалы, мен азыр өзүмдүн ишим менен жүрөм, видео тартам, башка кылам дегенде, бирөө жөнүндө ойлонгонго менде убакыт жок. Негизи эле мурдатан эле ошондоймун, мен бирөө жөнүндө, мен бир адам мага душман деп эсептебейм эч кимди. Мен бардык адамды жакшы көрөм, себеби биз адамбыз. Бул өмүргө бир жаралабыз, кайра жаралбайбыз. Анан акыретте мен көрөм дагы, Кудай мына мени окутуптур го, Аллах Таала. Бул адам мени окутуптур. Бул адам мени сөз кылып ушундай кылыптыр го дегенде Аллах Таала акым алып берет экен. Анын бүт соопторун мага алып берет экен. Мен ошондо жок, бул жетпейт десем, анын мойнуна менин бүт бардык күнөөлөрүмдү илип коет экен. Көрдүңүзбү? Эми мени окутканы үчүн, мага жамандык кылганы үчүн, мени каргаганы үчүн, же болбосо мени гыйбат кылганы үчүн ошол адам тозокко түшүп атат. Ошол жакшыбы? Значит, жаман болсо, анда бирөөнү окутпаң, бирөөнү каргабаң, бирөөгө жамандык кылбаң, Кудайга коюп коюң. Ал сиздин башыңыздан ылдый бир нерсе кылып аткан болсо дагы, Кудайга коюп эле коюң. Ага өчөшкөндөн пайда жок. Анда мындай болуп калат да, ит үрсө, сиз дагы үрөсүз, анан экөөңөр тытышасыңар. Иттер бар го көчөдө кетип атканда, десе үрөт, бул үрөт,
анан жакын келет, уже бирин бири тиштейт, уже андан кийин дальше мындай болуп кетет да, мындай бир эме болуп кетет да, анан бирөө келип кет деп туруп эки жак ажыратып коет. Ушул жакшыбы? Мисалы ошон үчүн эч пайда жок. Пайда жок. Бир ит үрсө экинчи качыш керек да. Кол артынан жетпей калыш керек. Четкире кетиш керек. Эми караңыз, көз ачык бакчылардан кантип сактанабыз? Намаз окуйбуз, 5 убак намаз. Бирок аны сактаныш үчүн эмес, Алланын ыраазылыгы үчүн окуйбуз. Кудай Аллах Таала намазды эмне үчүн кылып койгон? Биз намаз окусак, Аллах Тааланын бир жери көбөйүп кетпейт. Биз намаз окуй койсок, Аллах Тааланын бир жери азайып кетпейт. Намаз окусак биз мына ошол нерселерден сактанып жүрөбүз. Биринчиден Аллахтын парызын, Аллахтын алдында парызды аткарган болобуз, Аллахтын өкүмүн аткарган болобуз. Экинчиден намаз окуган адамдын рызкысы көп болот, берекелүү болот жашоосу. Намаз окуган адамга ушундай кара дуа, зыян нерселер өтпөйт. Ошон үчүн 5 убак намаз окуш керек. Андан кийин дуаларды айтып, Курандарды айтып сактанып жүрүш керек. Мүмкүн болушунча арабча тил үйрөнүп, Куранды арабчасынан окуп үйрөнүп алыш керек. Анан мисалы мен өзүмө ошондой Куран окуп, тосмо окуп коем. Анан элестетиңиздер, мындай бир перде кылып коет. Аллах Таала перде тосуп коет. Бирөө зыян кылса да, баягы перденин сыртынан кете берет. Ошол нерсени биз өзүбүзгө алып жүрүшүбүз керек дайыма. Ал перде эмне экен? Кудайга деген эң биринчи ишеним, андан кийин 5 убак намаз, андан кийин ошол сиз Курандын сүрөлөрү менен окуп, өзүңүзгө дем салып, таза жүрүү. Мынакей. Кийинки видеолорумда дагы кызыктуу нерселер болот. Жакшы калыңыздар.